Бишкектин орус тилдүү мектептеринде кыргыз тилинде сабак берүү колго алынбай болду. Мамлекеттик тилди окутуу маселеси улуттук өнүктүрүү программасынын алкагында ишке ашат. Аталган пилоттук долбоор кийинки жылдан тарта калаадагы ондогон мектеп жана дагы бир катар гимназияларда билим алган окуучуларга үйрөтүлүп башталат. Бул жааттагы сөзүбүздү Билим берүү министрлигиндеги кыргыз тилин өнүктүрүү секторунун жетектеген Эльмира Назаркулова айым менен улантабыз деп турабыз. Куш келдиңиз, Эльмира айыма дегенде толуктап кетесизби маалыматты? Кыргыз тилин орус тилдүүлөргө окутуунун кандайдыр бир башка жолун иштеп чыктыңыздарбы же канчанчы класстардын окуучуларына үйрөтүүгө даярданып жатасыздар? Бул программа жаңы башталып атат. Бишкек шаарындагы 11 мектептер кирилген. Апробациялоо программасы башталып атат. Бүт баары кирбейт. Бул программага конкурс менен өткөн мектептер гана киришти. Пландар боюнча сентябрдан жаңы окуу башталганда башталат класстарда окуганы. Бирок азыркы этапта мугалимдер окуу өтүп атат. Кандай гана балдарга ошо сабактарды эки тилде берет, ошо методикаларга үйрөнүп жатышат. Азырынча балда ошо орус класс мектептерде балдарга андай талап коюлган жок. Орусча, кыргызча гана сүйлөсүңөр, жалаң эле кыргызча өтөт деген андай талаптар жок. Мугалимдер окуп, сертификация өткөндөн кийин пландарды бүт баарын иштеп чыккандан кийин анан гана мектеп акырындап баштап өтөт сентябрдан. Бирок биринчи башталганда башталыш класстардан башталат окуулары. Алар академический сабактардан биринчи башталышы болбойт. Мындай коммуникативдүү сабактардан баштайт. Ага мисалы физкультура, музыка, мындай сүрөт сабактар кирет. Биринчи бири-бирин түшүнүп, бири менен сүйлөшүп баштап, анан гана академиялык сабактарга. Жакшы экен, Эльмира айым, негизи айрым мектептерде кыргыз тилин анча билбеген мугалимдер бар экенин билебиз. Ал эми эне тилди окутууда аларды даярдыктары атайын өтүшөбү же кандай? Негизи азыркы муундагы кыргыз тилин үйрөнүүдөгү каалоосу, далалаты канчалык азыркы кадрлардын? Азырынча ошо 11 мектептин арасында мындай топтор түзүлөт. Ошо топторго программа ашылыш үчүн мугалимдер алынат. Баары тең алынбайт. Кыргыз тил билбеген мугалимдер алар жалаң гана методика үйрөтөт. Балким алар 100% орус тилинде өткөрөт. Көп тилдүү билим берүү программасы ал андай кыйноо менен кирбейт. Мугалимдер кыргызча, орусча биле турган, алар жарым-жартылуу ошондой способ менен киришет. Орус жалаң сүйлөгөн мугалимдер алар орусча эле үйрөтөт. Бирок ошо сабактарды пландаштырганда биз көрөбүз кайсы сабакты кайсы тилинде өтсө болот. Ошон үчүн өтө эле мындай кыйнаган программа болбойт мугалимдерге. Туура, эми дагы бир суроо берейин деп турам. Тил үйрөнүүдө дайыма окуу куралдары жетишсиз деген жүйө айтылып эле келет. Айрыкча орус тилдүүлөр тилди үйрөнгүлө дейт, бирок татаал болуп жатат деп наразы болгондорду угуп эле келебиз. Бул жаатта министрлик эмне иштерди аткарып жатат? Жөнөкөйлөштүрүү жолдору барбы? Азырынча жаңы стандарттар иштелип жатышат. Жаңы китептер ошо программа боюнча да ушундай заказ берилген менен иштелип жатышат. Ошол китептер биринчи биздин апробация болуп жаткан мектептерге таратылат. Алар апробация өткөндөн кийин анан бүт мамлекетке аракеттенет. Ошо жакшы апробациясы өтсө, анан башка мугалимдерге, башка мектептерге да берилет. Рахмат, Эльмира. Биз Билим берүү министрлигинин өкүлү Эльмира Назаркулова менен кыргыз тилин мектеп окуучуларына үйрөтүү иштеринин башталышы туурасында маек курдук.